Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен убакыттан пайдаланып сурап калайын. Жанагы билеттердин баасы боюнча мына өзүбүздүн ички каттамдарыбызда бир күн барсаң 1,5 миң сомдон дагы бар, бир күн эле барсаң 4 миң сомдон ашып кетет. Мындай бир так бекитилген баа жок да, ошону кандай бир контроль кылып, мындай ар бир жараныбыз Ошко учсам мынанча сом, Баткенге учсам мынанча сом деп мындай белгилеп койсо болобу ошону, же бир саясаты барбы бунун? Жанагы финансовый ценовой политикага биз госорган аралаша албайт экенбиз, бирок мына суроо көп көтөрүлгөнүнө байланыштуу рекомендательный характери 4 миңден деп жергиликтүү авиакомпанияларды менен келишим түзгөнбүз. Азыр 4 миңден ашпайт билеттер. 1,5 миңден баягы ылдыйкы деңгээли убактысына жараша 1,5 миң болуп калат, 2 миң болуп калат. Основной сатылып атканы где-то 3 миң тегереги да. Бирок 4 миңден ашпайт. Ошко, Жалал Абадка, өзүбүздүн жергиликтүү аэропортторго. Анан бүгүнкү күндө четке чыгып иштеген миграциянын көпчүлүгү биздин мамлекетибиздин түштүк аймагында экен. Бардыгын эле суранганы эмне себептен түштүктөгү мына четке чыккан рейстерди кыскартып койгон да, ошону сурашат да, коюп койсо болбойбу деп эле суранышат. Мына Ош Бишкек жолун карасаңыз, бир 50% дебейм, бир 30% ошол эки жака уча тургандар, такси менен ушу Бишкек аэропортко келаткандар да. Рейстердин ошо азайткан, кыскартылганын себеби эмнеде дейм да? Ош Бишкек маршруттары боюнча сурап атасыз да? Четке азыр Турцияга рейс жок, Урумчини кыскартты, мына Дубайга жок, Россияга деле кыскарып атат. Россияга азыр Оштон тескерисинче маршруттар көбөйүп атат. Эми элибиздин көпчүлүк пайызы түштүктөн учат экен да. Анан ошону кыскарткандан эмне себеп дейм да? Бул мына Өзбекстан, Тажикстан деле керек болсо бизге келип учканга мындай болуп атышат да бүгүнкү күндө. А бизде тескерисинче кыскарып атат наоборот. Бул ошол авиакомпаниялардын баягы өздөрүнүн эмесине жараша болуп атат да. Азыр ошол рейстерди көбөйткөнгө караштырып атабыз. Жакында эле ошо чогулушта караштырдык. Мына бүгүнкү күндө Турцияга рейс таптакыр жок да. Бул эмне себептен алынган бул рейстер? Же бир себеби барбы ошонун? Аны жанагы Turkish авиакомпаниясы учуп атты эле, өздөрү тарабынан токтотуп коюшкан. Баягы бизге белгиленген себеби загрузка жок деп, баягы киши азайып кетти деп токтотуп коюшкан. Бирок азыр ал суроо өйдө көтөрүлүп чечилгени турат. Биздин президенттер жолуккан убакта бул маселе көтөрүлдү эле. Азыр түрктөр жагынан бул маселе жакшы жолго коюлду. Эми азыр чечиле турган маалга келдик. Биздин авиакаттамдар ошол Турциянын бир 2, Россиянын бир 2 эле ошол авиакомпанияларына көз карандыбызбы? Эмне башка жактардан алып келип, мына ички рейстерге деле коюп беришип, ушуну бир жеңилдетсек болбойбу дейм да жолду. Авариянын себеби деле ошодонбу деп ойлойм да мен, көпчүлүгү жолдо жүрүп. Сиз туура айтасыз, ошонун үстүндө азыр иш жүрүп атат. Авиакомпаниялар менен чет өлкөлүк авиакомпаниялар менен иш жүргүзүп атабыз. Жакын күндөрдө күтсөк болот экен да рейстер коюлушун. Да, болот.